Эфирде укугуңду бил, сиздер менен мен Ырыс Металеева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирдин темасы Юстиция министрлигиндеги коррупцияга каршы иш-аракеттер. Эгер ушул жаатта сиздерде да кандайдыр бир ой пикир же суроо сунуш боло турган болсо, бизге телефон чалып кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0312 51 00 18 телефон номери иштеп жатат. Ал эми суроолорго жооп берүү үчүн студияга келген коногубуз бар. Алгач таанышып алалы. Эмир Зулпуев, Юстиция министрлигинде коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу. Эмир мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Баягы биздин эфирди, маекти баштаардын алдында кичинекей бир Юстиция министрлигинин ишмердүүлүгү тууралуу кичинекей видео ролик бар, ошону көрүп алалы. Анан маекти баштап кетели. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Бирдиктүү терезе принципи боюнча юридикалык жактарды жана филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү каттоону, кайра каттоону жана жоюуну жүргүзөт. Ошондой эле кызыктар жактардын суроо талабы боюнча массалык маалымат каражаттарынын мамлекеттик реестринен маалыматтарды берет. Төмөнкүдөй нотариалдык аракеттерди жүзөгө ашырат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын кагаз жүзүндөгү вариантынын расмий күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн берүүнү жүзөгө ашырат. Чет өлкөгө чыгарууга уруксат берген расмий документтерге апостиль коюу. Кененирээк маалымат менен сиз Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтынан тааныша аласыз. www.minjust.gov.kg. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ар дайым сиздин кызматыңызда. Эмир мырза, мына баягы инфографиканы көрүп алдык кичинекей. Азыр болсо өзүбүздүн темага байланыштуу маекти улап кетсек. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу деген кызмат орундун пайда болгонуна көп убакыт болгон жок да негизи. Бирок ошол эле учурда сурагым келип атат да, бул иштин, болбосо кызмат ордунун натыйжасы көрүнүп атабы азыр? Чоң рахмат сиздерге. Биринчиден уруксат берсеңиздер, ушул бизди ошо өзүңүздөрдүн теледолбоорго чакырып, Юстиция министрлиги менен болгон биргеликте болуп түзүлгөн ушул долбоорго чакырып, буга чейин эми өзүбүздүн Юстиция министрлигинин ушул коррупцияга каршы иш-аракет жаатында аткарып аткан иштери тууралуу маалыматты мурун биз радио аркылуу берип жүрсөк, мында бүгүн сиздер себеп болуп ушул теле берүү аркылуу чыгып атабыз элибизге, жалпы эле жарандарга өздөрүнүн укугун, ушул тармакта өздөрүнүн кандай укугу бар экендиги, ушул тармакта Юстиция министрлиги тарабынан эмне жумуштар аткарылып аткандыгы тууралуу маалыматты бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Эми сиздин берген сурооңузга кайталап турган болсок, сиз туура айттыңыз, бул жаңы кызмат орду коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу деп бул жаңы кызмат орду бул 2015-жылы ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык органдардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордундарынын тизмеси бар, реестри бар. Ошол реестрге ушул жаңы кызмат орду киргизилип, ошол буйрукту президенттин жарлыгын аткаруу максатында ар бир мамлекеттик органда жана муниципалдык органдарда ушул жаңы кызмат орду киргизилди. Анын арасында ушул Юстиция министрлиги дагы 2016-жылы биринчилерден болуп мамлекеттик органдардын катарында ушул кызмат ордун киргизди. Өзүнүн штаттык тизмегине айта турган болсок, ушул 1 жыл болуп калды. Мынакей былтыркы 2016-жылдын февраль айылында мен ушул кызмат ордуна дайындалдым. Мен айтат элем, натыйжа бар. Анткени негизи бул кызмат ордуну киргизүүнүн максаты, бирден бир максаты болуп, ушул мамлекеттик органдын ичинен тазалоо. Мындай айтканда, мамлекеттик баягы ар бир мамлекеттик органды, муниципалдык органды өзүн өзү тазалоо процессин жүргүзүү деп айтсам болот да. Ошон үчүн мен айтат элем, биздин министрликте дагы бир нече жакшы иштер жүргүзүлдү, натыйжа бар деп эсептейм.
Андай боло турган болсо, ушул кызматтын тагыраак айтканда ыйгарым укуктуунун кандай милдеттери жана функциялары бар? Ошону билсек болобу? Албетте, бул кызмат ордунун биринчиден милдети болуп ошол мамлекеттик органдын ичиндеги коррупцияга каршы саясатты жүргүзүү, иш бердүүлүктү координациялоо. Мисалы башка мамлекет ошол өзүнүн, мисалы ар бир министрликтин, ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн түзүмдүк, ведомстволук жана аймактык башкармалыктары болот. Ошол башкармалыктар менен түзүмдүк бөлүмдөр менен жумушту кандай алып барып аткандыгын көзөмөлдөп, аларды бир багытка, нукка салып, мындай айтканда, аларга бир методикалык жардамдар көрсөтүп, жана ушул негизи эле ушул министрликтин ичинде ошол бир тармактуу жумуш кандай жүрүп аткандыгын контролдоп, көзөмөлдөп, аны координациялоо да, бул биринчиден. Экинчиден, мамлекеттик органдын ичиндеги коррупциялык тобокелдиктерди, же болбосо ошол мамлекеттик органдын ичинде кандай коррупциялык тобокелдиктер бар, болбосо ушундай факторлорго жол берген мыйзамдар болобу, болбосо ошол мамлекеттик органды жөнгө салган, ишин жөнгө салган актылар болобу, өзүнүн функциясында болобу, аткаруу функциясында болгон коррупциялык тобокелдиктерди, коррупциялык зоналарды аныктап, аларды бекитип жана ошого каршы ошолорду жоюуга багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу, сунуштоо. Экинчиден, жалпы эле негизи бул кызмат орду бир гана коррупция багытында эмес, балким мамлекеттик органдын ишин мыйзамдуу жүргүзүүсүн көзөмөлдөйт да. Мындай айтканда, ошол эле мамлекеттик сатып алуулар тармагында, ошол эле жаңыдан кызматка алуу жагында, мисалы конкурстук аттестациялык комиссиялардын иш бердүүлүгүндө, мисалы жаңыдан баягы түзүлгөн ваканттык орундарды мисалы толуктоодо, деги эле министрликтин иши баягы мыйзамдуу жүрүп аткандыгын дагы карайт да. Негизи бул бирден бир функциясы ошол эсептелет. Андан сырткары мамлекеттик органдардын жана жалпы эле эл калк арасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча билимин күчөтүү, мындай айтканда ошол бир семинарларды, лекцияларды өткөрүү, жалпы эле билимди, ушул антикоррупциялык билимди жайылтууга багытталган иштерди жүргүзүү да. Биздин министрликтин, юстиция министрлигинин башка министрликтерге салыштырганда бул тармакта, мисалы коррупцияга каршы күрөшүүдө өзгөчө бир функциясы бар. Бул ошол мен атап өткөн, бул коррупцияны алдын алуу жөнүндө мыйзам бар Кыргыз Республикасынын. Ошол мыйзамда так көрсөтүлгөн юстиция министрлиги калк арасында укуктук пропаганданы жүргүзөт жана ошол коррупцияга каршы билимдерди жайылтуу боюнча иштер жүргүзөт. Демек ушул багытта бизде өзүнчө дагы сиздер жакшы маалым болгондой укуктук пропаганда башкармалыгы бар. Ушул башкармалык менен биргеликте жана бул башкармалыктын дагы ушул калк арасында өздөрүнүн укугун жеткирүү жаатында ушул максатта көптөгөн иш-чаралар жүргүзүп атат. Мындай айтканда экөө бир жумушту аткарып атат деген айтайын деп атам да. Бул ошол билимди жайылтуу тармагында функциясы. Экинчи, мамлекеттик кызматкерлердин өзүнүн алып жүрүүсү, мындай айтканда этикалык стандарттарын киргизүү. Мисалы коррупциялык факт баягындай бир ушундай бир учур, жагдай курулуп калган учурда, түзүлүп калган учурда мамлекеттик кызматкер болобу, муниципалдык кызматкер болобу өзүн кандай алып жүрүш керек, эмне кылыш керек. Мисалы бирөө келип баягы бир пара сунуштаган учурда же башка бир ушундай бир туура эмес мыйзамсыз иштерге түрткү берип, ошолорго баягы ошол жака тартууга аракет кылып аткан учурларда, мисалы өзүн кандай алып жүрүш керек, эмне кандай милдеттери бар, кандай укуктары бар, мисалы мамлекеттик кызматкердин, ошол тармакта ошол мамлекеттик кызматкерлерге деги эле мамлекеттик орган кызматкерлерине ушундай өздөрүнүн укуктарын, милдеттерин жеткирүү. Жана башка көптөгөн функциялар бар. Эми жалпысын айтканда ушул ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ишин алып барып аткан ишинин тармагында, мындай айтканда бир багыттуу тармагында баягы коррупциянын пайда болушуна
же болбосо ошого түрткү берип аткан себептерди баягы аныктап, ошол тармакта бир ушундай бир багыттуу иш алып баруу болуп эсептелет жою боюнча. Азыр бизди күтүп турган көрүүчүбүз бар, суроосун берейин деп келип калыптыр. Алло. Саламатсызбы? Кандай болуп атат? Жакшы болуп атат? Инем. Отабыз. Мындай жакшылап болуп тургун эле. Мындай малый предприятиялардачы коррупция деген ушундай өнүп гүлдөп атат. Силер мынандай рабочылар менен аралашып жүргөндө эмне деген мынандай бир коррупцияларды жүрүп атат. Алар силерге билгизбейт. Мындай Кыргызстанга законун автоматташтырса болобу? Ушу суроого жооп берчи. Сурооңузду түшүнбөдүм аке, кайталап коюңузчу. Алло. Сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп калды аке, бир кайталап койсоңуз. Мындайда, мен кыска берейинчи суроону. Биздин мына законго мындай өлүм жазасын киргизсе болобу? Сурооңуз үчүн чоң рахмат, жоопко кезек берем. Рахмат байке, биринчиден сиздин мен айтат элем кайдыгер жаран эмес, балки мамлекет үчүн, мамлекеттин таза өнүгүп өсүшүнө күйгөн жарандын катары баалайт элем. Сиздин сурооңуз бир аз негизи түшүнүксүз болуп калды. Башында мамлекет муниципалдык жеке кичине жанагы ишканалар тууралуу кетип калды. Негизи коррупция бул башка тармакта баягы түшүнүк да негизи. Сиз айткан баягы сурооңузга тоготер жери баягы өлүм жазасы киргизсе болобу деп атпайсызбы? Эми биздин мамлекетибизде өлүм жазасына киргизүү, өлүм жазасына мораторий коюлган. Баягы азырынча бул мүмкүн эмес, мындай айтканда, мыйзам боюнча. А бирок деги эле ушул коррупциялык кылмыштарга, болбосо ушундай укук бузууларга жоопкерчиликтер кылмыш жаза кодексинде каралган. Эми сиздин айткан маселеңиз балким баягы катуураак бир чара көрүп, мамлекетти бир баягы чоң кызматта ээлегендерден баштап кимисин баягы кандай кызмат ээлегенине карабастан баягындай бир катуу жаза көрсөк балким токтойбу деген үмүттө ушул суроону берди окшойт байкебиз. Бирок азырынча тилекке каршы биздин мыйзамдарда өлүм жазасын киргизүүгө мораторий коюлган, ошон үчүн азырынча мүмкүн эмес. Негизи эле ушул суроого сиздин жарандык позицияңызды билсек болобу? Негизи айта турган болсок, мисалы башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын ала турган болсок, мисалы Сингапурду айтсак, же Малайзияны айтабызбы, мисалы мурда өтө жакыр жашаган мамлекет болгон. Мисалы Сингапурду айтсак, ал кыска мөөнөттүн ичинде бүгүнкү күндө аябай өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кирди. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү мындай айтканда бизнес борбору болуп калды. Чоң-чоң банктар, чоң-чоң ишканалардын офистери ошол мамлекетте жайгашкан. Эмне үчүн? Анткени аларда коррупция ушунчалык мындай айтканда жок эсе. Коррупциялык көрүнүштөр жок эсе да, анткени эмне себеп десе, ошол мамлекеттин премьер-министри болгондо өтө катуу, жана байкебиз айткандай, өтө катуу иш, мындай бир чечкиндүү айтабызбы, ушундай бир чечкиндүү иш жүргүзгөн, ушунчалык катуу саясатты жүргүзгөн экен, өзүнүн жакын достунан баштап, өзүнүн туугандарынан баштап камап, керек болсо ушунчалык бир катуу чаралар көргөндүктөн, жана ушундай бир мамлекеттин бир багыттуу, баягы өзүнүн алдына койгон бир багыттуу ушул маселени баягы түп тамыры менен чечебиз деген бир орчундуу маселени баягы чечкиндүү саясатты жүргүзүү менен чечишти да негизи. Ушул ийгиликке жетишти. Ошон үчүн биз айтат элем, бизде деле негизи мыйзамдарыбыз, жакшы мыйзамдарыбыз бар. Маселе башка жакта турат, маселе мыйзамдардын иштешинде. Маселе ошол мыйзамдарды бир гана мамлекеттик органдын кызматкерлери эмес, жарандарыбыздын өзүнүн ошо мыйзамдарды бузгандыгында туруп атат да. Ошон үчүн бул комплекстүү маселе, өтө чоң маселе. Мен айтар элем, балким чындыгында акыйкатта бир катуу чара көрсөк, балким ушундай бир азаят эле. Бирок биздин ушундай адам баласы негизи ушундай бир кызык табиятыбызда ушундай бир бар экен да, баягы өзүбүзгө жеңилдик каалай берет экенбиз. Мен ишим бүтсө, же жеке менин ишим бүтүп кетсе башкасы кое турсун дегендей маселенин арасынан ушундай коррупциялык, же болбосо ушул пара берүү, пара алуу маселелер жаралып атат да. Балким эгерде мисалы ошол эле жаран ошол ишти мыйзамдуу бүтүшүн талап кылса,
мыйзамда каралган мөөнөттөрдү, мыйзамда каралган тартиптерди сактай турган болсо, балким ал нерсе болбойт эле. Бирок биздики өзүнүн кызыкчылыгын баягы эртерээк, өз мөөнөтүнөн мурунураак бүтүрөйүн деп, баягы мыйзамдарда каралган процедураларды сактабайын деп, ошол жолго түрткү берип аткан факторлорду ошол дагы бирден бир себеп болуп эсептелет деп айтам элем да. Ошон үчүн бул маселени комплекстүү караш керек жана мамлекет менен, мамлекеттик орган менен жарандар биргеликте бул жумушту алып барыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бирибиз, мамлекеттик орган жетекчилери дагы, кичинекей кызматтан баштап чоң кызматка чейин жана ар бир атул, ар бир жаран өзүнүн салымын ушул биз үчүн терс көйгөй болгон, терс көрүнүш болгон ушундай бир жагдайды жок кылууга, азайтууга чогуу иш аракет жүргүзсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Бул болгону жарандык эскерте кетем, жарандык гана позиция болду. Баягы суроо жоопсуз калбасын дедим да. Экинчиден, юстиция министрлиги бул мыйзам чыгаруучу орган эмес, ал суроого жооп бере албайт белеңиз. Бизди күтүп турган дагы бир телекөрүүчү бар экен. Алып чыгам эфирге. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Биз сизди угуп атабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Атыңызды айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Нарын шаарынан чыгып аттым эле. Атыңыз ким болот? Мен аты жөнүм Абдулдаев Кубат. Кубат мырза, сурооңузду угуп атабыз. Менде мындай суроо болуп атат. Ушул жай айында биздин артыбыздан бир жаран доо жала менен милиция органдарына кайрылган. Уланта бериңиз, өзүңүздү. Ал кайрылуусунда мени сабады деп судмед экспертиза кызматкерлерине кайрылып, алардан жала калп справка алып, бизди милиция кызматкери менен бир топ тынчыбызды алды. Бул көрүнүп эле турат. Судмед экспертиза кызматтары жалган справка берген. Суроонун ток этер жерин бересизби? Бул иш Кудайга шүгүр жабылып калды. Бирок биз ушундан кийин судмед экспертиза кызматкерлерине ишенибиз жетип калды. Сиздер ушул адамдардын так ишине көзөмөл жүргүзө аласыңарбы? Чоң рахмат. Жооп. Суроо бүттү окшойт. Рахмат байке сурооңузга. Эми кыска жооп бере турган болсок, биринчиден бул соттук медициналык экспертиза юстиция министрлигинин баягы соттук экспертиза жүргүзүү борборуна кирбейт. Бул эксперттердин чыгарган бүтүмдөрдүн корутундуларынын үстүнөн юстиция министрлиги баса белгилеп турган болсок, ошол соттук медициналык экспертизанын чыгарган корутундуларынын үстүнөн юстиция министрлиги ага кандайдыр бир чара көрө албайт, чыгарылган чечимдерге. Бирок сиздин жарандык укугуңуз катары мен сизге белгилеп кете турган болсом, ар бир чыгарылган корутунду, ар бир эксперттин корутундусу менен макул болбосоңуз, сиз өзүңүздүн укугуңуз бар. Ошол чечимге даттанып, мындай айтканда, ошону комплекстүү болбосо кайрадан экспертиза жүргүзгөнгө сиздин укугуңуз бар. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде мамлекеттик ошол экспертиза жүргүзүү борборунда мисалы мындай фактор болуп аткан болсо, сиздин укугуңуз бар жеке эксперттерге кайрылып, ошолор аркылуу кайрадан экспертизаны жүргүзсө болот. Жеке борборлорго кайрылып чыгарса болот, ооба. Түшүнүктүү болду окшойт. Дагы телефон чалып келген көрүүчүбүз бар. Суроосун угалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен ушул адвокаттар жөнүндө суроом бар эле. Мен бир иш боюнча бир адвокат жалдадым эле. Шарсеналиев Нурлан деген. Угуп атабыз, уланта бериңиз.
Урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду улантыңыз. Ошол адвокаты мен ишимди бүткөчтөн эле 2 жолу мен ага 15 миңден 30 миң төлөдүм. Эки сотко, Верховныйга, эмеге, межрайонный судка, анан кийин областной судка. Анан кийин дагы Верховный судка деп менден ал эч кандай ишти кылган жок. Баягы мен эмемди канаттандырган жок, соттогу ишинде. Андан кийин Верховный судко мен арызды жазамын деп менден дагы акча алган. Эми ал акчамды алып, мен ишимди бүтүрбөстөн ушу боюнча качып жүрөт. Бул адвокаттар баазы эле ушул адамдардын ушинтип алдап акчасын алып кете берет же буларга бир чара колдонсо болобу? Сурооңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Телефонду койбой туруңуз. Бул жактан тактай турган суроо болсо сизге берет кайра. Кантип алсам болот мен бул кишиден акчамды? Рахмат, биздин көрүүчү, акыйкатта бул сиздин жалгыз гана сиздин маселеңиз эмес. Бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе болуп турат адвокаттардын иштери. Бир эле бул азыр эжебиз айтып атпайбы, ушул адвокаттын айтканда баягы алдамчылык, балким орусча айтканда мошенничество менен баягы алдап акчам алып ишин бүтүрбөй атат деп атпайбы? Мындай көйгөйлөр аябай көбөйүп кетти. Акыйкатта бул тез арада баягы бир туура бир жөнгө салууну талап кылат да. Негизи бирок мен сизге мыйзам жагынан айтып бере турган болсом, адвокат жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам бар. Жана Конституцияда каралган адвокатура бүгүнкү күндө бул мамлекеттик башкаруудан өзүнчө бир өзүнчө башкармалык болуп, башкарма болуп өзүнчө бөлүнүп чыгарылды да. Мындай айтканда, Юстиция министрлиги ошол адвокаттык лицензия алууга талапкерлерди ошол экзаменден өткөрүп, эгерде ошол экзамен өткөн болсо лицензиясын берет. Бирок мындан кийин алардын ишинин үстүнөн контроль жүргүзө албайт. Бул эки мыйзамдын ортосундагы карама-каршылык бар. Айта турган болсок, бул ошол Кыргыз Республикасынын лицензиялык жана укуктук уруксат берүү жөнүндө мыйзам бар. Орусча айтканда лицензионно-разрешительная система деген мыйзам бар. Жана экинчиси ошол адвокат жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам. Жана мен биринчи атап өткөн ошол лицензия берүү жагындагы мыйзам боюнча лицензия берген орган өзү ошол лицензиятты, ошол лицензия алган, лицензия менен иш жүргүзгөн тарапты негизи текшерет, контроль жүргүзөт. Бирок адвокатура жөнүндө мыйзам боюнча Юстиция министрлиги адвокаттардын кылган иш аракеттеринин үстүнөн контролдоо жүргүзө албайт. Эми ал маселе кандай чечилет десе, биринчиден ошол мен атап өткөн адвокат жана адвокатуралык жөнүндө мыйзам боюнча, ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамда эгерде жарандардын адвокаттын үстүнөн болгон арыз даттануусу боло турган болсо, Юстиция министрлигине кайрылса дагы, бирок биз аны ошол өзүнчө адвокатура түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы бар. Ошол адвокатурада бардык мамлекет биздин республикада болгон ар бир адвокат ошол адвокатурага мүчө болуп, милдеттүү түрдө мүчө болот. Качан ал мүчө болуп киргенден кийин ал адвокат болуп эсептелинет дагы. Ошол жарандардын даттануулары, ошол адвокаттардын үстүнөн болгон арыздардын бардыгы адвокатура өзү карайт. Адвокатуранын өзүнүн этика боюнча комиссиясы бар. Адвокаттардын коллегиясы бар. Ошол коллегияда ошол адвокаттын үстүнөн иш каралат. Бирок Юстиция министрлиги тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол эки мыйзамдын карама-каршылыгынан улам баягы андан сырткары ошол адвокаттардын ишмердүүлүгүн, адвокат жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам жөнгө салгандыктан адвокаттардын үстүнө мурдагыдай ошол мыйзам кабыл чегедей кызматтык иликтөө жүргүзүп же башка иштерди кыла албайт да. Жана мен сиздин жарандык укугуңуз катары сизге сунушум, сөзсүз түрдө арыз жүзүндө, кат жүзүндө кайрылыңыз. Адвокатурага кат жазыңыз.
эгерде сиздин ошол акчаңызды алып алып, балким өзүнүн гонорары деп ал ишти бүтүрбөстөн акчаңызды алып ишти бүтүрбөй эле созуп жүргөн болсо, анда сөзсүз түрдө бул жерде эгерде кылмыштын, мындай айтканда, кылмыштын бир кандай дейбиз, бир кылмыш укук бузуу боло турган болсо, кылмыштык укук бузуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө анда сиз укук коргоо органдарына кайрылыңыз, милицияга кайрылыңыз. Жана юстиция министрлигине кайрылган болсоңуз, бирок биз аны баары бир деле ошол адвокатурага жөнөтөбүз дагы, ошол жактан чечим кабылданат да. Бирок сиз баягы ооз эле ушинтип айтып калып калбастан, мен сизге сунушум сөзсүз түрдө кечиктирбестен кат жүзүндө кайрылыңыз тиешелүү мамлекеттик органдарга. Жана эгерде кааласаңыз, сиз жогорураак, мисалы, өкмөт тарапка жазып койсоңуз болот, президенттин атынан жазсаңыз болот. Эми жарандын укугу бар, кимге кааласа, кайсы мамлекеттик органга, кайсы мамлекеттик кызмат ордуна ээлеген, мисалы, ошол кызматчыларга жазабы же өкмөткө жазабы, кыскасы жазуу түрүндө кайсы жакка, кайсы органга сиз ылайык көрсөңүз жазсаңыз болот. Мыйзам боюнча мамлекеттик орган эгерде анын компетенциясы кирбесе, өзү тиешелүү жакка жиберип коет. Ошон үчүн сизге сунуштарым сөзсүз түрдө кат жүзүндө кайрылыңыз. Мындай суроо, алдыда ушул жаатта, баягы өзүбүздүн маекке кайтып келсек, ушул жаатта коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча кандай пландар бар сиздерде? Эми биринчиден ар бир жумуш план менен жүрөт. Биздин ушул былтыркы план ишке ашырылды 90%. 90% ошол былтыркы пландын аткарылбаган пландар бул жылкы 2017 жылга министрликтин коррупцияны алдын алуу боюнча иш аракеттердин планына которулду. Мындай айтканда 2017 жылга дагы план түзүлдү. План боюнча эми жакшы иш-чаралар бар. Ошол план, мисалы, атап өтө турган болсок, юридикалык жактарды онлайн режимде каттоо. Болбосо бүгүнкү күндө бизде дагы бир көйгөйлүү маселе, ошол жеке нотариалдык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алуу бүгүнкү күндө бизде кагаз жүзүндө жүргүзүлүп атат. Бул өтө чоң коррупциялык тобокелдикти жаратып атат. Ошондуктан былтыркы план боюнча жана ошол быйылкы план боюнча жеке нотариустарга, мисалы, ошол укук бере турган лицензияны алуу үчүн экзаменди компьютер аркылуу тестөөлөөнү сунуштап атабыз. Андан сырткары ушул быйылкы планда биз жалпы эле негизи ушундай бир элдин арасында, калк арасында жана жалпы эле мамлекеттик кызмат системасында антикоррупциялык билимди жайылтууга басым кылабыз деп ниеттенип атабыз, пландарга киргиздик. Жана ошол аткарылып аткан иштер боюнча ошол массалык маалымат каражаттарына чыгып, элдерге укуктарын жеткирип, жана деги эле негизи бүгүнкү күндө айта турган болсок, коррупция каяктан жаралып атат деген, ал биринчиден укуктук билимсиздиктен. Укуктук нигилизм деп коет эмеспи? Ошодон бирден бир чоң бир жагдай, чоң бир себеп болуп эсептелет да, укуктук билимсиздик. Ошондуктан бизде ошол мен жана атап өттүм, биздин башкармалык бар, башкармалык тиешелүү өтө чоң жумуш аткарылды былтыр, концепция бекитилди. Ошол концепциянын негизинде дагы ушул жылга дагы жакшы пландар коюлуп атат. Кудай буйруса, элдин арасында өздөрүнүн укугун кайсы тармакта болбосун, граждандык, жарандык тармакта болобу, кылмыш жазык тармагында болобу, мисалы, үй бүлө маселесинде, жер маселесинде кайсы тармакта жарандардын укугун жанагы ошол тармактарда жарандарга өз укугун жеткирүү боюнча иштерди аткарууга быйылкы жылда ушундай пландар бар. Бардык тармакты кантты. Баягы убакыттын келип калгандыгына байланыштуу биз коштошууга мажбурбуз. Атайын убакыт бөлүп суроолорго жооп берүү үчүн келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, юстиция министрлигиндеги коррупцияга каршы иш аракеттер тууралуу сөз болду. Кайрадан өз укугуңду бил көрсөтүүсү бир жумадан кийин ушул саатта эфирге чыгат. Саламатта калыңыздар.